Облусунун 80 жылдык мааракеси мына ушул улуттук манас орто комплексинде белгиленди десек болот. Ооба, мына ушул мааракеде өзүнүн калемине таандык ырды жазып, баш байгени утуп алган бизде конокто Кубат Ибрагимов агай. Кутман агай, саламатсызбы? Куш келипсиз. Саламатсыздарбы? Келдик, рахмат. Бизде көпчүлүк адамдарды баягы жумуш менен башталат таңы. Ал эми чыгармачыл адамдардын таңы кандай башталат болот экен? Биздики деле кадимкидей эле, биз деле жумушта иштейбиз. Талас облустук лицей комплексинде эмгектенип жүрөбүз. Ошол. Демек, агайсыз, Ооба, мугалимдик кесип менен. Ардактуу кесип ээси десек болот. Ооба. Мына ушул Талас облусунун 80 жылдыгында өзүңүздүн калемиңизге таандык жаралган чыгармаңыз менен баш байгени жеңип олтурасыз. Анда ушул жалпы биздин телекөрүүчүлөргө дагы ушул чыгармаңыздан бир арнап өтпөйсүзбү келиңиз? Макул, жарайт азыр. Ушул эң баш байгени багындырып, төш белгиге болгон агайдын ырын азыр бүткүл коомчулукка Жар салып. жар салып алдында турат. Анда көңүл бурсак. Ошо Таласка арналган 4 саптан жазылган 2 куплет ыр. Тоосу бийик, акыл берсе ойногон, аскасында аркар кулжа бойлогон, эли айкөл дасторконун кең жайып, таласымды көргөн адам тойбогон, атам манас тандап алган ыйык жер, таазим кылат атын угуп билгендер, дүйн эли аны сүйүп окуган, таласымдан чыккан Чыңгыз Кемеңгер деген ушул Баракелде. Баракелде. Сонун. Биздин баардык Талас жерибиздин кооздугун, баардык белгилүү адамдардын баарын кошупсуз. Айтсаңыз, агай, ушул ырга кантип келип калдыңыз? Негизи эле ыр жаатына ошол студент болуп окуп жүргөн кезибизде мугалимдерибизге арнап, анан группалаштарыбызга ошол жалпы университет тармагына ушул коомдук иштерге, маданий иштерге активдүү катышып жүргөн мезгилдерибизде ошол ырлардан жазып калчубуз чиймелеп. Анан ошол учурларда мага күч болду окшойт. Акырындап ошол калем кармап ыр жазганга, бирок көп деле жаза бербейм, кээде эле ушундай мааракелерде, иш-чараларда эле жазып калам. Жакшы. Негизинен ушул мугалимдик кесипти аркалаган экенсиз, эмне себептен ушул мугалим болуп баягы иштөөнү туура көрдүңүз? Албетте бул агартуучулук тармагы эң бир түшүктүү кесиптердин бири, анан пайгамбарлык кесиптердин дагы бири десек болот. Кene баягы өзү үйрөнгөн нерсени башкаларга дагы үйрөтүп туруу, бул албетте жакшы иштердин бири деп ойлойм. Ушундай жакшы бир ойлор менен эмгектенип жүрөбүз агартуучулук, мугалимдик кесипти аркалап. Эң сонун. Анан сиз кайсы тематикага көбүрөөк токтолосуз ырдан? Балким сүйүү жаатында, балким мекенге болгон сүйүү, балким бир акындын бир эмеси болот го, фишкасы болот го. Сүйүү жаатында мода, баягы социалдык тармактарда ошол өзүмдүн азыркы жубайыма арнап жазган ырларым көп эле болчу. Анан ошол тармактарда калып кетти азыркы учурда. Анан азыр ошол мекенге, эл жерибизге, ошол ар бир эмелерге жанагынтип маанилүү Кыргызстан чыккан, тарыхын чыгарган, баягы маанилүү инсандарга карата, Кыргызды тааныткан инсандарга карата жазылган дагы ыр саптар бар. Демек, атолдук сезимдерди ойгото турган ыр саптар. Баракелде, анда сөзүбүз куру болбосун, дагы бир чыгармаңызга кезек берели. Талас облусунун Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата ошол ыр арнап, ошондо дагы ошол Талас шаардык депутаттар кеңешинин төрагасынан дагы биринчи даражадагы диплом алгам. Ошон Чыңгыз Айтматовго арналган Айтматовго деген чыгармамды окуп берейин анда. Жакшы болот. Билимдүү, кат сабаттуу бала болгон, өткөргөн өмүрүн ал татаал жолдон, ал кезде кат ташыган жаш уланды, ааламды багынтат деп ким ойлогон, байлыгы чыгармасы акылында, учкул сөз бар анын бизге айтымында, адамга адам болуу кыйын деген дүйнөнү дүңгүрөттү ал чынында, окуй берип чыгармасын таңдаратты, ойго батып көзүбүздөн жаштар акты, кереметтүү кайталангыс бул таланттын, жашоосу жүрөктөрдөн орун алды, дүйн эли суктанат бүгүн жазганына, чыкса дейм дагы мындай инсан арабызда, кыргыз элин дүйн элдерине таанытып, чыгармалары жашап калды аркасында. Ушундай саптар болчу. Сонун, бизде дүйнөнү калем менен багындырган улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун баягы жаркын элесине арналган мыкты чыгарма болуптур. Ыраазычылык билдиребиз.
Агай айтсаңыз, мугалим болуш канчалык азыркы күндө мындай жаңы муунга мугалим болуш канчалык кыйын? Кыйынчылык жактары дагы бар, анан жакшы жактары дагы бар. Анткени баягы дайыма китеп окуп турган, илим алып турган бул адамдын аң сезимин, жан дүйнөсүн агартып, ошол өзү үйрөнгөн билимди башкаларга дагы үйрөтүп туруу бул албетте жакшы нерсе. Анан камыр жумур болуп, баягы окуучулар менен дагы аралашып, биргелешип, алар менен алып барышып, алар үйрөнгөн нерсени биз дагы үйрөнүп, биз үйрөнгөн нерселерди аларга дагы үйрөтүп туруу абдан жакшы нерсе. Анан баягы улуу муундагы абдан жакшы эжеке агайларыбыз бар. Ошолордон дагы тажрыйбаларынан үйрөнүп, алар бааз өткөн жолдордон биз дагы бааз өтсөк деп, азыркы учурда ошол агартуучулук тармакта эмгектенип жүрөбүз. Жакшы. Ушул агартуучулук тармакта баягы ишиңиз илгерилешине биз тилектешпиз. Анан алдыдагы максаттарыңыз кандай болду экен? Китеп чыгарайын деген ой бар Балким. э? Ооба, албетте ошо мурда ойлор болгон, китеп чыгарсакпы деген ойлор болгон. Анан кийинчерээк ошол мектептеги кагаз иштери менен алектенип жүрүп, ушул максатыбыз азыркы учурда жоголуп бара жатат. Бирок Кудай буйрса, ошо максаттарым бар. Келечекте ошо жазган чыгармаларымды, ырлардын баардыгын топтоп, ырлардын топтомун чыгарсамбы деген ойлорум дагы бар, максаттарым бар. Ырларыңызды азыркы учурда социалдык тармакка жүктөп турасызбы? Мисалы, сизди көргөн азыр көрүүчүлөр, агайдын кызыгып калса, агайдын ырларын кайсы жактан тапса болот? Эч бир социалдык тармактарга деле жүктөбөйм ырларымды. Анткени ал жака сүрөт, видео эч нерсе деле көп деле жүктөбөйм. Ал жака көп деле кызыгып отурбайм деле, башкалардын эле жүктөгөн нерселерин карап эле отурам көбүнчө. Ооба. Бизде көпчүлүк учурда баягы мугалимдик кесипти, агартуучулук кесипти аркалаганда убактың болбой калат да. Балдар менен кагаз иштери өзүңүз айтып кеткендей. Анан илхом кайсыл учурда келет, кайсыл учурда ыр жазасыз? Илхом келген учур кээде баягы уйку келип аткан учурларда болуп калат. Анан жанагындай конкурс иш-чараларга катышып, ошол жактан бир жакшы бир насаат баяндарды, жакшы сөздөрдү уккан учурларда болуп калат. Анан алдыга умтулууга, жакшы бир иштеге бир уйгу туйгу сезимдер чыгып аткан мезгилдерде ушундай жакшы ырлар жаралып калат. Жакшы. Ошол жакшы ырлар жаралгандан кийин, баягы барак бетине сыймалам түшкөндөн кийин эң алгач көрөрман, угарманы ким болду экен? Көрөрман, угармандар мен ошол группалаштарым болсо керек. Ошол учурларда алгачкы ырларым жазылган. Сынчылары эң алгачкы ошолор болгон деме. Мугалимдери ушулар болсо керек. Эң алгач күбө болгон инсандар, Анда агай, сиз дагы бир өзүңүз жакшы деп эсептеген бир жүрөгүңүздөн чыккан, жана ырды айтат го, жазып эмес, жашап жаза турган ырларыңыздан бир окуп бербейсизби? Биз ошол студент болуп окуп жүргөн кезибизде бир Сабат деген бир коомдук фондко катышып, анан ошол жактан жакшы бир максат жөнүндө, алдыга умтулуу жөнүндө жакшы бир насааттарды угуп, баяндарды угуп, анан ошол жактан бир аз эле убакыттын ичинде жазылган ыр бар болчу. Ошону окуп берейин. Билбептирмин максатсыз жүргөнүмдү, билип алып мен өзүмө күлбөдүмбү, ойлорумду, кыялдарымды максат кылып, бир аз да болсо тазаладым жүрөгүмдү. Бул жашоодо максат менен соккон жүрөк, бактылуу да, маңыздуу да өмүр сүрөт. Аракет кылып максатына жеткен адам тагдырына ыраазы болуп азыр жүрөт. Мен дагы жете аламмы максатыма, өкүнүчтүү кеч түшүнүп калганыма, а бирок эч бир нерсе кеч болбойт, шүгүр кылам дайыма жаратканга. Баракелде, сонун. Бар болчу. Рашыл билдиребиз, агай. Ырларыңыз сонун экен, уйкашы дагы, мааниси дагы, адамдын уккан адам жүрөгү титиреп, ушул абалга кирип кеткенге чейин жеткирет экен да. Ооба, терең расул билдиребиз. Мындан ары дагы калемиңиз курчуй берсин, талбаңыз эч кандай. Ошондой эле агартуучулук ардактуу кесиптин дагы ээси экенсиз, жаштарга билимиңизди берип, шамшырактай жарыңызды чачып жүрөрүңүзгө тилектешпиз. Ал эми ардактуу телекөрүүчүлөр, биз тагына келген мейманыбызды дагы бир ирет эсиңиздерге салып тааныштыра кетели. Биздин коногубуз Талаш шаарынын 80 жылдык мааракесинде өзүнүн калемине таандык ырды жазып, баш байгени утуп алган Кубат Ибрагимов агайыбыз болду. Биз болсо эфирибизди алдыга карай улантабыз. Азыр бизде сонун сюжет бар. Агай айткандай, максат деп жаңы эле ыр менен баса белгилеп өткөндөй, ушул максаттуу аракет кылып жүргөн, үйдө бала менен отурса дагы өзүнүн кол өнөрчүлүгүн артта калтырбай жүргөн айымдар да бар. Мына ушундай айымдардын бири бул Ак Баар айым. Азыр сиздерге ушул Ак Баар айымдын колунан кооз